изилдөө жана модельдөө стратегиялар аркылуу башталгыч мектепте математиканы окутуу. Бул сунушталган тренинг башталгыч класстын мугалимине инновациялык, педагогикалык технологияларды өздөштүрүүсүнө, анын педагогикалык тажрыйбасына, окуучулардын математикалык сабаттуулугун калыптандырууга, инсандык потенциалын өнүктүрүүгө багытталган тренинг. Бул стратегия изилдөөгө негизделген, окутуу жана математикалык модельдөө принциптерине негизделген, балдар даяр эрежелерди жаттап албастан турмуштук көйгөйлөр аркылуу мисалдардын чечимин өздөрү табышат. Стратегиянын сүрөттөлүшү элестеткиле, математика даяр маршруттары бар кызыксыз карта эмес. Бул этап менен изилденип жаткан эбегейсиз чоң өлкө. Бул стратегияда окуучулар изилдөөчүлөр. Алар жолдорду ачып, пейзаждарды сүрөттөп, жаңы түшүнүктөрдүн негизинде жолдорду, көпүрөлөрдү өздөрү курушат. Мугалим жол көрсөтүүчү. Алар даяр жоопторду бербестен окуучуларга багыт берет, туура жолду табууга жардам берет. Илимий изилдөө иш аракети деген эмне? Илимий изилдөө иш аракети бул балдар үчүн жеткиликтүү жана ар кандай деңгээлдеги өз алдынчалуулуктун изилдөө ыкмаларын колдонуу менен изилдөөнү жана анын ар бир бөлүгүн ишке ашырууга багытталган окуучулардын атайын уюштурулган чыгармачылык таанып билүү иш аракети. Ал эми модельдөө билим объектилерин алардын модельдери боюнча изилдөө. Бул кубулуштарга түшүндүрмө алуу үчүн реалдуу турмуштагы объектилердин, процесстердин же кубулуштардын модельдерин куруу жана изилдөө. Изилдөө жана модельдөөнүн этаптары. Биринчи, алгач мугалим изилдөөгө карата багыттоочу суроону берет. Ал төмөндөгүдөй: сабакты жөнөкөй бирок так түшүнүктүү берилген суроо менен баштаңыз. Класстын полун жабуу үчүн канча плитка керек экенин кантип табабыз? Бизге канча плитка керек экенин кантип эсептейбиз деген суроолор берилет. Бул изилдөөнүн максаты балдарга жаңы теманы түшүндүрбөстөн жана даяр формула менен эсептөөнү дароо бербестен аларды чечүүнүн жолун издөөгө түрткү берүү болуп саналат. Экинчи этапта изилдөө жана маалыматтарды чогултуу. Балдар класстын узундугун жана туурасын сызгычтар, метрлер менен өздөрү ченеп аныкташат. Балдар ченеп маалыматтарды таблицага жазышат. Маселени чечүү үчүн баары командада менен бирге чогуу даярданышат. Үчүнчү этапта бул идеяларды талкуулоо. Окуучулар өздөрүнүн чечимдери менен бөлүшүшөт. Мугалим бардык айтылган сунуштарды доскага жазат. Мисалы, төмөндөгүдөй сунуштар болушу мүмкүн. Биз полдун аянтын эсептөө үчүн бир плитканын аянтына бөлүшүбүз керек деген сунуштар жазылып турат. Төртүнчү этап бул чечимдерди модельдөө. Окуучулар класстын полунун эскизин дептерге түшүрүшөт. Аны плиткалар сыяктуу бирдей квадраттарга бөлүшөт жана ошол дептерге түшүргөн графикалык этап аркылуу балдар аныктап, эсептеп, эрежелерди табышат. Бешинчи этап бул эрежелерди калыптандыруу. Изилдөөдөн кийин балдар өздөрү эрежелерди түзүп чыгышат. Плитканын санын билүү үчүн
полдун аянтын бир плиткандын аянтына бөлүү керек деген эрежеге токтолушат. 6-чы этапта бул эрежени жаңы тапшырмаларга колдонуу. Окуучулар эреже кайдан чыкканын түшүнүшөт. Окшош маселелерди бериңиз, бирок ар кандай деңгээлдеги тапшырмалар болушу керек. Балдары ар бир маселени өздөрү чечкенге аракет кылышсын. 7-чи бул рефлексия. Сабактын аягында бардык изилдөө жүргүзгөн окуучулар өздөрүнүн ачылыштарына төмөндөгүдөй суроолорго жооп жазышат. Биз кандай жаңы нерселерди үйрөндүк? Эмне кыйын болду? Бул билим бизге кандайча пайдалуу болот? Турмушта кантип колдонобуз деген суроолорго жооп жазып чыгышат. Стратегия канчалык пайдалуу? Критикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрөт, математиканы чыныгы турмуш менен байланыштырат, командада иштөөгө үйрөтөт, мотивацияны жогорулатат жана ар бир баланын өз оюн айтууга үйрөтөт. Бул стратегия менен иштөөдө мугалимдин ролу. Мугалим геологиялык чалгындоо кемесинин капитанына окшош. Ал коркунучтуу рифтерди билет. Бирок экипажга горизонтту өз көзү менен көрүү мүмкүнчүлүгүн берет. Жооптордун ордуна суроолорду бериңиз, куралдарды табууга жардам бериңиз, талдоо ар кандай аракеттерди колдоо керек.